Назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Кара кыздын бактысы» аттуу повестинин 2 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ая жол тандабастын артына жайгашканда Аркыт жанына жанаша отуруп колдон алды. «Кармабайлы жөн отурса болбойбу?» деп Ая колун тартты. Ала качылган кыздын колун кармабаса болбойт. Ал жүрүп бараткан машинадан секирип кетиши мүмкүн, деп Аркыт ого бетер жабышты. Тамашаңар аябай олдуксон экен. Кишинин жүрөгүн түшүрбөй жөн эле жеткирип койгулачы. Тамашасы жок эле чындап эле ала качып баратам. Азыр ишенбесең үйгө жеткенде өз көзүң менен көрүп анан ишенесиң. Жигит байкабай эле сизден сенге өтүп кетти. Бул да кызды ого бетер кооптонтуп сенге өткөрдү. Сендей жигиттердин ошондой жорукка барганы уят эмеспи? Мен эмне болгон жигит экенмин? Мен деле ата бабаларыбыздан калган ала качуу салтын колдонууга укугум бар да. Качан жигиттер ала качууга барат? Бүгүнкү мендей болуп айласы кеткенде. Акак менен бир жолу эле таарыныша кетсеңер эле айлаңар кетип калабы? Сендей да туруксуз жигит болобу? Ал менин көңүлүмдү калтырып койду. Эмитейден ушинтип жүрсө кийин кандай болот? Андан көрө кеч боло электе. Деги экөөңөрдүн ортоңордо сүйүү бар беле? Каяктагы сүйүү? Ортобузда жөн гана эсеп бар болчу. Кандай эсеп? Ал мага бала төрөп берген, үй жайымды тейлеген аялым болуп бермек. Мен анын баардыгы колунан келген бай күйөөсү гана болмокмун. Бүттү, анан сүрсүп өмүр сүрө бермекпиз. Сүрсүбөй эле жашамаксыңар. Акактай кыздын жары болуштун өзү эле бакыт да. Буга чейин мен да ошондой ойдо болчумун. Көрсө андай эмес экен. Ошондой эле эртең эле бири-бириңерге чалышып, кечирим сурашып, тойго даярдык көргүлө. Андай кыла албайм калдым го. Эмне үчүн? Мен дагы, ал дагы аябай көппүз. Анан биздин чөйрөдөгүлөр теке бер да келебиз. Эми куру намысыңарды жыйыштырып коюп, мамилени оңдогула. Акыры жаш бала эмессиңер да. Акак аябай деле көк эмес. Анын ак көңүлдүк жайы бар. Эртең эч нерсе болбогондой эле телефон чалсаңар жибип кетет. Анте албай калдым го. Мейли анда силерди жараштырууга өзүм аракет кылайын. Азыр эле алардыкын карай айтатсаң болот. Бизди жараштырбай эле кой. Мен силерди үйлөнтөйүн деп келгем. Үйлөнтүп кетишим керек. Аныңдан эч нерсе чыкпай калды. Андан көрө өз арабайыңды сокчу, деп Аркыт кытмыр күлүп койду. Мага эмне? Азыр барып таксиге отурам да кете берем. Силерге эле кыйын болот. Ая, сени ала качып баратканымды дале биле элексиң. Азыр үйгө жеткени калдык. Ошондо анан билесиң. Ошон үчүн акакты коюп өз тагдырыңды ойло. Тамашаңды коюп вокзалга жөн эле жеткирип кой. Тамашасы жок эле ала качып баратам. Бирок чынын айтсам, мени колукта алып келет деп эч ким күткөн жок. Таш түшкөн жеринде оор деп башыңа жоолук салып отургуза турган жеңелерим да, колуңду толгоп көшөгөгө отургузчу досторум да жок. Бирок менин үйүм аябай бек, дубалдарым абдан бийик, короомдо тай торпоктой болгон иттерим бар. Жалгыз калтырсам да эч жака чыга албайсың. Кой, андай дебе, деп эми Ая чындап корко баштады. Мен эмне кыласың? Же акактай сулуу, билимдүү, бай болбосом, андан көрө мен экөөңөрдү жараштырганга аракет кылайын. Азыр машинаны акактыкын карай айдат. Чынымды айтайынбы, Ая? Чып-чынымды, деп Аркыт кандайдыр бир үнүн жалуу ургандай өзгөртүп Аяга тигиле берди. Кандай чыныңды? Ая аны жалт карап алып, өткүр көздөрүнөн жалтаңа түштү. Деги мал катып, ого бетер кишинин ичин бышырбай эле, менде кандай максатың бар, айтчы? Ая, азыр айткандарымды угуп туруп, мага ишенбейт болушуң керек. Же акылынан айнып калган неме го деп ойлойсуң. Бирок азыр мен болгон чындыкты айтам, деп ички сезими дирилдей чыккан үнүнөн билинген жигит саамга токтоло калып, үнүн акырын чыгара сөзүн улантты. Ая, мен айылда чоң энемдин колунда чоңойгом. Ата энем жарыкка алып келгендери эле болбосо, мени баккан, адам кылып чыгарган да ошол чоң энем болчу. Анда аялга тиешелүү баардык касиеттер бар эле. Менин кандайдыр бир жакшы жактарым болгон болчу болсо, анын баары ошол адамдан жуккан.
Бала кезимден бери эле андан өткөн аял заты жоктой сезилгендиктен мен үйлөнсөм чоң энеме окшош гана кызга үйлөнөм деп шерт кылгам. Бирок ушул куракка чейин ага окшош кызды жолуктура алган эмесмин. Жигит негедир шыр келаткан сөзүн токтото калды. Сен мени ошол чоң энеме окшош экенсиң дегени турасыңбы? Жакшы жомок экен. Андан көрө акактан үч алыш үчүн анын ырайы суук курбусун ала качып баратам деп эле ачык айтпайсыңбы? Деп кыз жигиттин өзүндө олуттуу ойлору бар экенин, ала качып баратам деп жатканы тамаша эмес экенин сүйлөгөн сөзүнөн сезе калып күйүп бышып жиберди. Кандай ойлосоң ошондой ойло. Бирок менин айткандарым чындык, ала качып баратканым да чындык. Кое бер акмак, деп кыйкырган кыз Аркытты түртүп жиберди. Уурдагыдай мен сага мал эмесмин. Ая машинанын каалгасын ачууга дал баскыла анын тарткычын издеп тырмалады. Ал пульт менен гана ачылат, деди Аркыт кебелбестен. Анын үстүнө үйгө да келип калдык. Мен сени сотко берем, милицияга каматам, акмак, сыйың менен кое бер. Андай мүмкүнчүлүккө 3 күндөн кийин гана ээ болосуң. Бирок анда кеч болот. Өз күйөөңдү сотко бере албайсың го деп ойлойм. Мен сени билбесем, сүйбөсөм, көрөйүн деген көзүм жок болсо кантип жашамак элем? Аңгыча машина чукулунан бурулуп, бара түшүп темир дубалга жакындаганда Аркыт ачкычтарын бийик көтөрүп мээлеп койду эле ал өйдөн карай көтөрүлүп, ары жактан кенен корообай калды. Жол тандабас кирип барып токтогондо дарбаза арттан карай кайра жабылды. Келдик үйгө, түшө берсең болот, деди Аркыт. Түшпөйм, мени вокзалга жеткирем дегенсиң, жеткир, деп Ая көшөрүп ордунан козголбоду. Жеткирем, бирок башка күнү. Бүгүн эми кайда барасың? Кеч болуп калды. Ошко кетчү таксилер таң ата жүрө баштайт. Андан көрө бүгүн эс ал, эртеңкини таң атканда көрөбүз. Аркыттын айтканы жүйөлүү болгондуктан Ая машинадан түшүп үйгө кирүүгө аргасыз болду. Бул үйдө эле акактын атасыныкынан ашса ашмак, бирок кем калмак эмес. Ая ички таң калганы менен суктанганын жашырып, боюн түз, көңүлүн кайдыгер кармап, дализден түз өтүп, маңдайдагы каалганы тартты. Туура таптың, деди Аркыт. Ошол конок үйү. Кааласаң конок катары, кааласаң кожойке катары өзүңдү сезе бер. Баары бир бул сенин үйүң болот. Тамашалашмай бүтпөдү эми, деп Ая кең үстөлдүн боюндагы отургучка отура кетти. Мага жата турган бөлмөмдү көргөзсөң эс алат элем. Ашканага кирип бир чыныдан кофе же чай ичпейлиби? Үйдө экөөбүздөн башка эч ким жок. Үй кызматчысы эртең менен келет. Мейли. Аздан соң экөө кең ашканада кофе ичип отурушту. Менин колума идиш тийсе эле сына берет. Кыз эмессиңби, өзүң эле тейлей калчы, деген Аркыттын өтүнүчкө окшош сөзү менен Ая кофе кайнатып, муздаткычтагыларды үстөлгө жайнатты. Кечтен бери чогуу жүрүшсө да, Аяга эмараң бул жашы 30дан өтүп калган жигиттин чымыр денелүү булчуңдуулугунан улам жалаң эле кабинеттин үстөл кучактаган кишиси эмес экени, топ кубалап темир көтөрө коймосу бардыгы, кара жумуштан качпай турганы байкалды. Кайраттуу чачын кыска тегиздетип, калың каштарынын учтары тийишип, анын алдындагы сурмалуу кара көздөрү кайраттуу тигилген ага эймараң көңүл кое карады. Анын жөнөкөйлүгүнө таң калып, бул айтылуу Аркыт Ашыров экенине ишенип ишенбей турду. Көрсө баатырдын атын алыстан ук, жанына келсең бир киши деген чын турбайбы, деп ойлоду. Акак менен кантип таанышып калганыңарды айтып бербейсиңерби? Андан көрөк, деп ортодогу тынчтык оор сезилгендиктен Ая аны бузду. Андан көрө Ая деген жакшынакай атыңды ким койду эле, ошону айтчы, деп Аркыт сөздү башка жакка бурду. Мен биринчи сурадым, деп Ая көшөрдү. Андан көрө менин атымды ким койгонун айтып берейин. Атам Сары Челек көлүнө барып, жарым жыл иштеп келгенде мен төрөлүпмүн. Анан ал ошол ажайып көлдүн жанындагы меймандос айылдын атын мага бериптир. Эми сен өз атыңдын таржымалын айт. Байкуш апам
Эрте кетерин ойлоп мени баары бир аяп жүрсүн деп ая койгон окшойт атымды. Анан аячулар көп элеби? Аячулар бар, аябачулар да бар. Аячуларды айтсаң, аячулар атам, агам, дагы чогуу иштешкендер аяшат. Сендей назик кызды аяп өмүр бою төбөсүнө көтөргөнгө даярлар чыга элекпи? Чыга элек. Кийинчерээк көп эле чыгат болуш керек андайлар. Кийинчерээк чыккан көптүн кереги жок эле мага. Азыр чыккан бирөө эле жетмек. Демек жигитиң жок экен да. Ошол сени аяган бирөө мен болсом кандай болот эле? Аяп алып келдиң го. Ала качтым деп жүрөгүмдү түшүрүп. Сураныч, ал тамашаңды кайра баштаба. Андан көрө акак менен кантип таанышып калганыңды айтчы. Бардык эркектердей эле болуп, аны биринчи көргөндө көзүмдү тартып ала албай калгам. Кийин иш аркылуу таанышып, аралашкандан кийин башка сулуулардай эле экенин билдим. Башка сулуулар кандай? Чоеке, текебер, эрке, анан дагы өпкө. Кантип эле сулуулардын баары эле ошондой болушсун? Алар жердигинен андай болушпайт. Мактоо менен барктоо бузат аларды. Бирок мен ар бир аялдын өз сулуулугу бар деп ойлойм. Мен акак жөнүндө сурасам, сөздү башка жакка эле бура качып жатасың го. Ага чындап эле аябай таарынып калдыңбы? Мен бүгүн ал экөөбүздүн топурагыбыз ар башка жерден алынганын түшүндүм. Ортодо сүйүү болсо да башкача болмок. Анан эмнеге үйлөнгөнү жаттыңар эле? Балким акак сени сүйөттүр. Билбейм. Ал деле сүйбөйт окшойт мени. Муну да бүгүн байкадым. Мен болсо жана айттым го, эсеп менен үйлөнгөнү жаткам деп. Кандай эсеп? Биринчиден ата-энем жакында 31-ге чыгарымды эсептешип, мени менен теңдердин балдары канчага чыкканын, канчоо экенин санашты. Анан эртерээк үйлөн деп кыстап киришти. Бир чети алардыкы да туура. Менде карт бойдокко эми кыз оңой менен жакпайт. Анан так өтүп кетпесин деп атышат да. Кыйноо, кыз тоо менен үйлөнүп жатыпсың да. Ошондойго мендей үйлөнүүдөн корккон немеге түртмөлөө керек экенин түшүнүштү окшойт. Анан карасаң эле акак көзүңө урундубу? Же алганга жараша сулуу аял алайын дедиңби? Анысы да, мунусу да бар. Баягы жылы анда биз жапжашпыз. Бир досумду ата-энеси ушул мендей кылып үйлөн деп кыстай башташты. Же сүйлөшмөк тургай сыртынан жактырган кызы жок. Бирок тойго даярдык бүтүп калган, мал союлуп, боорсок бышырылган. Кандай болбосун бирөөнү ала качып келиш керек. Анан топ бала биринчи жолуккан кызды ала качып келгени 2 машина менен чыктык. Биринчи айылдан эч ким көрүнгөн жок. Экинчи айылдан дагы бир кыз жолукпады. 3-чү айылга жете бергенибизде кетмен көтөргөн кыз кетип баратыптыр. Түшө калып кармап машинага салмакчы болгонубузда ал кетмени менен тап берип жолотпой, бир топко каршылык көрсөттү. Бирок топ жигит коймок белек. Колубутун кайрып ала качып келсек, алчу жигитибиз мунуңарды албайм деп чалкасынан кетпеспи? Эмнеге десек, буту чор экен дебеспи? Чын эле байкуш кыздын жайлата талаада иштеп жүргөнүндө бутунун согончогу жарылып, бети кесилиптир. Чала кызуу биз болбой, ата-энеси дагы урушуп алып келип берип коюшкан. Бир айга жетпей эле татынакай келин болуп чыга келген. Экөө азыр деле бактылуу жашап жатышат. Ошондогу бутунун чорун айтып койсок, ошонун баары ырыс кешик турбайбы деп моюн бербейт. Кызык окуя экен. Кеп сүйүп демес экен. Кеп деген адамдын сапатында, турмушка жоопкерчилик менен кароосунда окшойт. Болбосо айлап жылдап сүйлөшүп жүрүшүп, анан дүңгүрөтө той беришип, бирок бир жыл чыдап жашай алышпай, ажырашып кеткендер толуп жатпайбы? Жанагынтип үйлөнгөндөр болсо ынтымактуу жашап кетип жатышат. Бирок түшүнүүгө сүйүү кошулса, жаман деле болмок эмес да. Турмушта ар кандай болот турбайбы? Бирок акак экөөңөр аны түшүнүп эле калдыңар. Ынтымактуу жашап кетериңерге ишенем, деп Ая сөздү өз кызыкчылыгына бурду. Эмитеден ушинтип жатсак кайдан? Андан көрө азыртан экөөбүз эки жака кеткенибиз оң. Түшүнбөстүк болуп кетти окшойт. Эртең чалышып элдешкенге аракет кылгыла. Ай, болбой калды окшойт. Болбойт. Ушинтип экөө эски тааныштарча бир топко чейин сүйлөшүп отурушту. Ая аркытты, акак менен жарашууга үндөп жатты. Бирок жигит буга көңүлдөнгөн жок. Эс алайын, жатчу бөлмөмдү көрсөт, деди акырында Ая.
Мага ичимен бекитип алгыдай жай керек. Эмнеге? Сен мага ишенбей жатасыңбы? Таң калды жигит. Ишенем. Эгер жаман оюң болсо, аны эмдигиче көрсөтмөксүң да. Мен жөн гана чоочун эркек менен бир үйдө жашаганга көнгөн эмесмин. Аның жакшы экен, жатканга да көнбөсөң керек, деп айтайын деп баратып өзүн токтотту жигит. Болуп өткөндөрдү бир топко чейин ой элегинен өткөрүп уктай албай жаткан Ая ойгонуп кеткенинде тартылуу пардалардын жылчыктарынан бөлмө ичине эжа бербей жарык кирип, күн эбак чыкканын айгинелеп туруптур. Чоочуп кеткен ал жан жагына койгон телефонунан убакытты билиш үчүн сыйпалап эле анысын таппай калды. Бул ага жамандыктын белгисиндей сезилип, секирип туруп кийине салып эшикти карай умтулду. Аркыт, деп үн салды ал босогону аттап эле. Жымгыжырттыктан сааттын бир калыпта тыкылдаганы угулду. Караса саат эртең мененки 9 болуптур. Чоочуп кетти. Ал эзели 8ге чейин уктап көргөн жан эмес эле. Өзгөчө бирөөнүкүндө минтип жата албайт болчу. Аркыт мага уйкунун дарысын берген го деген ой келди. Бирок кофени өзү даярдаганын эстеп, мынчалык көп уктаганына таң калгандан башка аргасы калбады. Аркыт, деп үн салып, дализде азга турган соң сыртты карай умтулду. Сырткы эшик ачык болгону менен түшө бериште тай торпоктой болгон эки ит туруптур. Өзүн көрүп күрс-күрс үрүп коюшту. Аянын жүрөгү алкымына чейин көтөрүлүп, эшикти жаба калды. Көркөм жасалгасы көздү талдырган үйдүн ичи мүрзө сымал суук сезилип, босогодо көпкө туруп, кайра ачса иттер көрүнгөн жок. Бирок күрсүлдөп үргөндөрү ары жактан угулду. Чуркап барып эшикти катуу түртүп чыга качсачы? А эгер эшик бек болсочу? Буйдалып калганында иттер баса калышсачы? А балким Аркыт үй ичинде болуп жүрбөсүн? Мен сыяктуу катуу уктап калган го? Деген ой менен үйдү бүт карады. Экинчи кабатынан бери кыдырып чыкты. Түштүктүн аялдары айлап жылдап согуп, евро, долларга саткан килемдер бул үйдүн тамандырыгында жылчыксыз салынып жатат. Кымбат абойлор чапталган дубалдарда чебер сүрөтчүлөрдүн колунан жаралган сүрөттөр илиниптир. Оокаттын аземи, идиш аяктын кымбаты ушул үйдө экен. Экинчи кабаттын кең залында ойногонго бильярд, теннис үстөлдөрү, асынганга турник турат, ургулаганга груша илинип, жерде бокс колгабы, нарытада булчуңдарды чыңаганга темир терсектер жатат. Үй ээсинин денесинин сулуулугу менен чымырдыгы ушундан турбайбы деген ойго келген ал биринчи кабатка түшүп, түндө Аркыт экөө отуруп кофе ичкен ашканага кирип, үстөл үстүндөгү кагазга көзү түштү. Ал эркектин колу менен тартактата жазылган кат экен. Окуду. Ая, биринчиден камап кеткеним үчүн кечирим сурайм. Экинчиден эмне үчүн бул кадамга барып жатканымды түшүндүрөйүн. Кечээ жолдо келатканымда айтканымдай, сен мени баккан чоң энеме аябай окшош экенсиң. Жаш кезинде раматлык куду ушул сендей болчу. Мүнөзүң, сүйлөгөнүң, баскан турганың дагы ага аябай окшош экен. Мен бала кезимден бери эле ага окшош кызды издеп таппай келаткам. Эми мына үмүтүм үзүлүп, аз жерден үйлөнүп ала жаздарымда сени жолуктуруп отурам. Дагы багым бар экен. Бир жумадан кийин жолуксак өтө эле кеч болмок. Кечиндеги акак менен таарынышканымдын, андан кол үзүүгө барганымдын негизги себеби да ушул болчу. Бирок буга сен өзүңдү күнөөлөбө. Баардыгын өзүм уюштурдум. Жанагы бийлеп жаткандагы эки жигит менин буйругум менен сени алаксытып, акакка кошпой улам бири сени бийге тартышып, кичинеден винода ичиришип, акырындан башыңды айландырышып, менин кучагыма сала беришти. Сен мындан уялба, ал жигиттер атайын мындайга машыккан, ал тургай адамдын эс акылына таасир этүүчү гипноздук ыкмаларды билген немелер. Ал эми акак курбуңдун болсо менин алдымда өзүнчө күнөөсү бар. Ал мени алдамакчы болду. Мен аны сага кийин айтып берем. Баягы аны ала турган болгонумдан кийин эле артынан аңдуу салгам. Андыктан ага мен эми үйлөнбөйм. Муну менден суранба. Ал негизи сени көрө албайт экен. Кечинде мен аны менен бийлебей сага ооп туруп алганыма ичи тардык кылды.
башың айланып өзүңдү жоготуп баратканыңды ал деле байкады. Бирок тим койду. Эгер сага күйөө турган болсо, басый, эмне болуп атасың, көзүңдү ач деп жулкулдатса, сен өзүңө келип аны ээрчип кетмексиң. Кечиндеки ал экөөбүздүн урушуп кеткенибиз үчүн ортобузга от жакты деп ата-энесине сени күнөөлүү көрсөтүп жатат. Мен жөн жерден эле аны күнөөлөп жаткан жокмун. Бара-бара сенин буга көзүң жетет. Эми экөөбүзгө келсек, кечинде сени ала качып келгеним чындык. Айтсам ишенбей тамашага чаргытып туруп алдың. Мына, эми менин үйүмдө камалып отуруп буга көзүң жетип жатса керек. Мен сени минтпейли көңүлүңдү таап, көндүрүп алмакмын. Бирок убакыт шаштырып жатат. 10 күндөн кийин үйлөнүү тоюбуз болушу керек. Бул бүт элге билинип, белгилүү болуп калган. Ошондуктан аны артка жылдыра албаганымдан улам мен сени мажбурлап жатам. Болбосо сен мени өмүр бою күт десең да күтмөкмүн. Ая, ошон үчүн сени жакшылап ойлонсун деп, болочокто өзүңдүн куттуу турагың боло турган үйгө камап кеттим. Мен ойлойм, шагымды сындырбайсың деп. Мендей жигиттен баш тартканыңды эч ким кечирбейт. Бул Кудайга да, атаң менен агаңа дагы жакпаган иш деп ойлойм. Мен кечинде келем, ага чейин менин үйүмдү өз үйүңдөй көрүп тейлей бер. Курсагың ачса муздаткычта баары бар. Зериксең телевизорду кой, компьютерди иштет. Кечинде мени жакшы маанайда тосуп аласың деп үмүттөнөм. Көрүшкөнчө, Аркыт. Аркыттай 4 жагы төптегидей эркек эч бир кызды кайдыгер калтыра алмак эмес. Ая болсо эч нерсеге түшүнө бербей, бул катты кайта-кайта окуй берди. Ишенген жок. Бир кезде сыналгыдан гана көрүп, гезиттен гана окуган көп кыздардын арзуусуна арзыган жигиттен мындай кат алып, Ак сарайында минтип камалып, баш кошуу сунушун алуу 1000 ойлосо дагы башына келмек эмес. Бул жөн эле түш. Азыр денемди оорутсам ойгонуп кетем го деп өзүн өзү чымчып да көрдү. Ал өзү күлала болуп жүрүп, гүлчү атка конгон кыздын Ханзадага турмушка чыкканы жөнүндөгү жомокту жаш балдарга окуп берип, мындай керемет жашоодо болушу мүмкүн экенине аларды ишендирип жүрүп, турмушта мындай болушу мүмкүн экенине өзү ишенчү эмес. Кара кыздын агынан эмес багынан деген макалды жакшы көрсө дагы мындай зор бакытка туш болооруна көзү жетпеген. Андыктан буга көп ишене бербеди. Тагдырынын тамашасындай, кимдир бирөөлөрдүн шылдыңындай көрдү. Эгер буга ишенип, Аркыттын азгырыгына ийилип берсе, шермендеси чыгып, баланчанын кызы да, анын энеси илгери аягы суюктугунан айынан өз жанын өзү кыйган. Бул дагы жаш бизнесмендин акчасын шыпырыш үчүн тузакка түшүрдү да, өз курбусунан тартып алды да, дешип эбак сөөгү сөпөт болгон апасын да көрүндө жөн жаткырбай, карыздарын төлөй албай араң жүргөн атасын да жайына жөн коюшчудай эмес. Мурда кийин мындай кыялдары жок. Алдын жуттумдукту, арам куйтулукту билсе, бул күтүүсүздүктү оңой көтөрүп, пайда өндүрүп калганга умтулат беле. Ошентип Ая мазасы кетип, айыласын таба алган жок. Ошентип бирде буга ишенип, Аркыттын жубайы катары кыялында көккө учса, бир туруп сарсанаасында шермендеси чыгып түпкүргө түшүп, бул ойлорунан башкага алаксый албай, курсагы ачканын да сезбей, көңүлү дагы эч нерсеге чаппай жер тиктеп отура берди. Аркыт бул күнү Аяны ойлоп тынчсыздана бергендигинен ишке деле көңүлү чаппады. Андыктан түш оогондо эле үйдү карай тартты. Ал бул ишке эч кимди аралаштыргысы келген жок. Ошондуктан үй кызматкерине дем алыш берип, айдоочусун үйүнө кое берип жиберип, машинасын өзү айдап келди. Жол тандабасын эшиктин алдына токтотуп коюп, акырын калиткадан кирип, өзүнө шыйпаңдап секирген иттерди ордуна камап, үйгө кирип далисте туруп тыңшады. Жымжырт, коркуп кетти. Түз эле барып ашкананын эшигин ачып, отургучта бир чекитте талый тиктеп отурган Аяны көрүп чочуп кетти. Ал эшик ачылганын да сезген жок окшойт. Жүрөгү шуудей түшүп, "Ая, Ая!" деп 2 чоң кадам аттап жанына жетти. Ая баш көтөрө берип Аркытка жалдырай карады.
Көзү жашылдана түшүп, жалынычтуу түрдө акырын сүйлөдү. Аркыт, мени кое бер, мени кетир. Ая, эмне болду сага? Ооруп калгансыңбы? Деп жигит чөгөлөй калып, кыздын чекесин басып көрмөкчү болду. Бирок ал күтүүсүздөн ордунан атып турду. Жаш толгон көзүн Аркытка кадап ызалуу булдуруктады. Аркыт, бул эмне кылганың? Мен эмне үчүн зордоп жатасың? Кетирем дебедиң беле? Кетирем, коркпо, кетирем. Андан көрө ооруп калган жоксуңбу? Деп жигит кайрадан маңдайына колун коймокчу болгонунда кыз селк чочуп артка кетенчиктей берип, отургучка чалынганда Аркыт аны кучактап калды. Болдучу жаным, менден коркпочу, мен сени эч нерсе кылбайм. Андан көрө менин жарым болчу, жарым, деп жигит кучагындагы денеси диртилдеп үрккөн кызды өпкүлөп жиберди. Кое бер мени, деп мындан башка сөз оозуна келбеген Ая ый аралаш булдуруктады. Ички сезимдерине алдырып, кыздын жыпар-жытына мас боло түшкөн Аркыт эптеп өзүн колго алып, кызды кучагынан бошотуп, отургучка отургузду да, крандан стаканга суу куюп, кызга азыраак ичирип калганы менен бетин жууп жиберди. Кел эми, Ая, ыйпыйы жок эле жай отуруп сүйлөшөлүчү. Кыз унчукпаганында жигит сөзүн улантты. Сен мени кыйнаганым үчүн кечирип кой. Бирок мына бул каттагылардын баардыгы чындык. Сага ойлонгонго жетиштүү болду окшойт. Азыр жообун бер. Макул десең мен дагы макулмун, жок десең жокмун, деп чечкиндүү айтты Аркыт. Ая денесин солкулдатып, унчукпай отура берди. Аркыт аны үстүртөн карап туруп үн катты. Мага башыңды ийкеп же чайкап койгонуң эле жетиштүү. Ая башын ийкегилей берип, көтөрүп жаш толгон көзү менен Аркытты жалдырай карады. Аркыттын жүзү жылмаюудан жарктей түшкөнсүп, оозунан ыраазычылык сөздөрү атылды. Рахмат жаным, рахмат. Бирок кыздын оозунан ага эң жагымсыз кеп чыкты. Аркыт, сенден бир гана сураныч бар. Мени автобекетке эле жеткирип койчу. Жигит шалдая түштү. Жүзү заматта түнөрдү. Башын айласыз чайкай берип күңк этти. Мейли. Ая макулдук берерине Аркыттын үмүтү чоң болчу. Ал өз баа баркын жакшы билчү. Ая бул сунушуна макул болбосо акылсыздык болоорун да түшүнүп турган. Азыр эми терс жооп укканда жетем дегенине жетип көнгөн жаны башка чабылгандай болуп шагы сынып, куру намысына жеңдирип жиберди. Муну Ая да сезип минткенине өкүнө түшүп, не кыларын билбей туруп калган Аркытты аяп дагы кетти. Жүр анда, деди аздан соң эсине келе түшкөн жигит. Аздан кийин экөө машинадан орун алышты. Эптеп эле кыймылдаган кызды байкап, Аркыт тоңдоосун үн чыгарды. Араң эле кыймылдайсың. Деги бүгүн бирдеме жедиң беле? Жок, эч нерсе жегим келген жок. Ошко жеткиче өзү өлүп каласың. Кафеге кирип чыгалы, деп Аркыт машинасын жылдырып, шаар ортолуп барганда бир кафеге кирип, бош үстөлдөн орун алышты. Кафени Аркыттын бир досунун аялы иштетчү эле. Алдыга тамакты жайнаткан соң акырын басып келип жайдары учурашты. Тамагыңар таттуу болсун. Кандай Аркыт? Ден соолуктар, иштер жакшыбы? Тойго даярдык кандай? Укмуш, деп какшыктуу түрдө жооп берди Аркыт. Той болбой калса мени кечирип коесуңар да, Эмнеге болмой калмак эле? Болот, андай жаман сөздү оозанба да. Макул, дос каякта? Жумушунда, анан келет. Анда бул чоң кызды узатып жиберип, кайра келаткан жолдо тие кетем. Мейли. Ошентип тамактанып чыгып келатышкандарында чоң фотоаппараттын көтөргөн жаш жигит алдыдан чыга калып шыркылдатып калды. Жоголчей, ушулардык өттү, деп ызырынды Аркыт. Эми экөөбүздүн сүрөттөрүбүздү интернетке жайнатканы калышты. Жаштардын лидери Аркыт Ашыров үйлөнөрүнө бир жума калганда чоочун кыздар менен жүрөт деп. Мейличи, деп кайдыгер кол шилтеген Аркыт автобекетке жеткиче бир экөө менен телефондон сүйлөшкөнү болбосо Аяга кылчайып үн каткан жок. Аркыттын ошко киши салаарын билген таксисттер аны тегеректеп калышты. Аянын кете турган унаасын белиндеп, жол киресин төлөп,
жол четине токтоткон жол тандабасына кайтып келгенинде кыз аны сыртка чыгып күтүп туруптур. Кызыл степке түшө бер, ал жылганы атат. Жол киреңди төлөп койдум, деди Аркыт кызга маңдайлаша келип колунан кармап. Жакшы бар, бактылуу бол. Мени кечирип койчу, деп кыз обдула берип жигитти бетинен өпкөндө, араң турган ал Аяны бек кучактап жүзүнөн аймалап жиберди. Сен кечир мени, кыйнаганым үчүн. Кантейин, тагдыр деген ушул экен. Жакшы бар, бактылуу бол, деп оозуна келе калган кептерин аптыга айтып, чекесинен дагы да өөп кетенчиктей берди. Аргасыз коштошуп, түбөлүккө экөөнүн эсинде калчу бул учурду баягы чоң фотоаппараты бар журналист бала окчунда туруп алып тартып жатты.